Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздердин назарыңыздарда бүгүнкү маселе көрсөтүүсү. Өзүңүздөр билгендей эле, бир жылдан ашуун убакыттан бери мына ысырап коочулукка жол бербөө максатында атайын ушул президенттин дагы 54-cü жарлыгы чыккан. Анын негизинде республиканын бардык аймактарында бүгүнкү күндө түрдүү иш-чаралар орун алып, эл арасында, коомчулук арасында түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп келип атат. Деги эле ысырап коочулук менен күрөшүүнүн натыйжасы бүгүнкү күндө кандай? Мына ушул туурасында бүгүн биз сөз кылмакчыбыз. Бүгүнкү биздин студиябыздын коноктору Каралма айыл аймагынын башчысы Анаркулов Ойрот мырза, ошондой эле Кара Дарыя айыл аймагынын башчысы Караев Нурбек мырзалар келип отурат. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Алгач мына ушул Ойрот мырза сизден баштагым келип турат. Өзүңүз билгендей эле ушу Сузак районундагы ошол жогорку зонасында бүгүнкү күндө мына ушул айыл аймак башчысы болуп иштеп келип атасыз. Деги эле мына ушул 54-cü жарлык боюнча сиздерде кандай иш болуп атат? Берген сурооңуздун мындай жооп бергениңизде чынын айтканда ар бир окуянын, ар бир буюмдун күнгөй тескейи, жаңы чыккан нерсенин күнгөй тескейи болот дегендей, бул президентибиздин 54-cü жарлыгын чыгарган жарлыгынын буйругунун немесинде биздин айыл элибизде бул Сузак району жогорку зона, ылдыйкы зона болуп эки нерсеге бөлүнөт. Жогорку зонада бул аябай эле мындай жакшы тарабы да, жаман тарабы да бар. Экөөнү бирдей карашыбыз керек. Ал тарапта жана элибиздин жарымы мындай жарлык бизге азыр эртерээк эле мындай жылкы сойсок болот эле, анткени өмүр бою бирөөлөрдүн жаназасына барып, анан ал жерде жылкысынын этин жеп, анан кийин өзүбүзгө келгенде биз мындай карызыбыздан кутулбай калабызбы деген мындай ички адамдык эмоциясы болуп атат. Бул бир тараптан. Экинчи тараптан диний көз караштан, анан жалпы эле мамлекетибиздин анан ашыра мындай ысырапкерчиликтибизди мындай көңүлгө албай, элибиз мындай союп аткан немелер болуп атат. Ошону оң тарабын алганда мындай жакшы атмасында өзү ниети президентибиздин чыгарып аткан 54-cü жарлыгынын максаты жакшы. Элди мындай билип билбей эле анан болуп болбогон нерсеге эле баш ийип алып, анан кийин ошол нерсени мындай намыс үчүн эле мындай ысырап коочулукка барбай, этияттагыла, акылга келейли. Ушулга чейин биздин ата бабаларыбыздан мындай чыгымдар болуп атат эле, ошону азайтайлы деген жакшы ниет болуп атат. Буну түшүнгөндөр да бар. Калганын жарым элибиз түшүнүп турса дагы, түшүнүп көрүп билип турса дагы карыз деген мен ушул убакка чейин менин атамман, анан кийин акемен же мындай башыма өтүп атканда мен кирип барып жеп жүрдүм эле, анан мага келгенде мен ошону бере албай каламбы деген нерсе болуп атат. Бирок бүгүнкү күндө президентибиздин жарлыгы чыкты. Анан бул жердеги жана обла администрациядан, биздин акимиятчылыктан, анан айыл өкмөттөрдөн бардыгынын жабыла кылган кызмат аракетинин негизинде бүгүнкү күндө жогорку зонада токтоду. Анан кээ бирки жерлерде болуп кетип атат. Кээ бирки жерлерде мындай мен өзүм билем, мен жашоом өзүм билем дегендер болуп атат. Ал жерге түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп атат. Ал жерде союлуп калган айылда союшкан жок. Азыркы күндө мен ар нерсеге иммунитет выработать этет дегендей, бул жарлыкка дагы биздин элибиз бир нерсени иммунитет выработать этип чыгышып, шаар жеринде мурдагыдай чоң жылкы союп атса да кичинекей бир тай союп, анан жалабаттан этти ушул жерде пышырышып, анан айылга барганда куда сөөктөрүнө тартып коюп атышат. Биз ошол жерге барып, анан кийин бул президенттин жарлыгын колго алайлы. Bunun niyeti жақсы екен елге түшүндүрүп, анан эгер ошондой нерсе болуп кала турган болсо, ал эттерди алып, анан ошол айылдын муктаж болгон, анан кийин карапайым тургундарына таркатып берип атабыз. Но бирок бүгүнкү күндө толук кандуу эле токтоду. Жогорку зонада. Иште жүрүп атат, да? Эми Нурбек мырза, мына ушул бүгүнкү күндө сиз дагы ошо Кара Дарыя айыл аймагында башчысы катары иштеп келип атасыз. Деги эле мына ушул сиздер тараптан мына ушул кандай натыйжасын берип атат? Бул негизи өз учурунда чыгарылган жарлык деп эсептейбиз. Президентибиз Садыр Нуркожоевич ушул 22-жылдын 24 февралда 54-cü жарлык чыгарды. Бул жарлыктын негизи максаты азыр мына Ойрот Ажыбаевич айткандай, элдин социалдык экономикалык жагын кичине көтөрүү дегенде, бул ашыкча ысырапкерчилик болбосун. Ушул көп нерселер эле, көп кишилер бири-бирине атаң талаш болуп туруп, көптөгөн бир чыгымдарды кылбасын деген максатта кабыл алынган. Бул боюнча бизге ушул ар бир айыл аймак өзүңөрдүн жергиликтүү үрп адатыңарды, каада салтыңарды сактоо менен жобоңорду иштеп чыккыла деген тапшырма келгенде, биз ушул апрель айында элдик жыйын өткөрүп, аксакалдарды, имамдарды чогултуп, аялдар комитетин, баардык ушул айылдын ичиндеги ушул активдүү калктын баарын чогултуп, ушул жарлык боюнча таанышуу иштерин жүргүздүк. Биз ушул жарлыктын негизинде өзүбүздүн жергиликтүү жобону иштеп чыгышыбыз керек экен деп, жергиликтүү депутаттар менен чогуу дагы
жыйын өткөрдүк. Ушул 2-3 ирет жыйын өткөрүлдү да. Жыйынтыгында биз ушул апрелдин 26-сында биз өзүбүздүн жергиликтүү жобону иштеп чыгып, жергиликтүү кеңештен бекиттик. Бул жерде ошол союш маселесинен сырткары, мисалы ар кандай үй бүлөлүк салтанаттарды өткөргөндө, маркумду эскерүү иш-чараларында чындыгында бүгүнкү күндө өтө чоң бир мындай ашыкча ысырапкерчиликке жол берилип калган болчу да. Биз ошол жыйындарды өткөргөндө жергиликтүү аксакалдардан дагы айтып калды, биздин бүгүнкү күндө мындай жакшылыгыбыз той менен жамандыктын өлүм болгон жердин дасторкону бирдей болуп калды. Ошону кичине азайтсак деген өз аксакалдардан дагы сунуш келип, ошол баардык сунуштарды эске алуу менен жарлыктын алкагында иштеп, азыр биз жакшы жобо чыгардык. Ошол жобобуз мына бүгүнкү күнгө чейин мына 1 жылдан ашык убакыт өттү. Бүгүнкү күнчө ошол жобонун алкагында иштеп келатат. Эч кандай бир ашыкча ысырапкерчилик жок. Жобону бузган дагы кишилерди өз убагында барып чараларды көрүп атабыз, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Макул болбогондорго ошол аксакалдарды кошуп, чогултуп, аксакалдар менен кайра түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндөн кийин ошол кишилер дагы бүгүнкү күндө ошол биздин жалпы айылдын жобосуна баш ийип ошо менен иштеп атат да. Албетте эми мына жогоруда биз айтпадыкпы, кандай гана жарлык чыгып албасын, кандай гана мыйзам болбосун, бул ушул аткаруу албетте бул оңой отурбайт. Анын баягы артында кыйынчылыгы да болот дегендей да. Анан албетте биз баягы жогоруда айтпадыкпы, ошол жоболор иштелип чыкты айыл аймактар боюнча депчи. Биз эми ошону биз иштеп чыктык, бирок андан кийинки жыйынтыгы конкреттүү түрдө кандай бир байкалып атат айыл аймактарда? Эми ошол жобону жана мен айтып кеткендей, биз жерлерде өткөрдүк өзүбүздүн айыл аймактачы. Анан 1-2 ирет болгондон кийин мындан сырткары өлкөбүз боюнча массалык маалымат каражаттардан да берилип атты. Бул президентибиздин жарлыгын аткарууга алуу, ашыкча ысырапкерчиликке жол бербөө боюнчачы. Эл арасында түшүндүрүү иштери жакшы жүрдү буюрса. Бүгүнкү күндөгү мына оң жака берилгени эми бизде ушул ашыкча чыгымдар кыскарылды. Себеби жана мурда маркумду акыркы сапарга узатуу чыгымында чоң союштар союлчу. Азыр ошол чоң союштардын баарына сойгонго тыюу салынып атат жобонун негизинде. Бирок биз Кара Дарыя, могул алыскы айыл аймак, анан бизде жанагы общественный пункт питания деп мына столовый кафелер жоктугуна байланыштуу жобобузга белгилеп койгонбуз. Алыстан келген куда сөөктөргө бир койду гана эти менен узатуу ошол күнкү алыстан келген меймандарга депчи. Себеби алар дагы күндүн суук ысыгында калып ачка болуп калбасын деген. Ошондой эле жылдык өткөрүү мааракелеринде жана пакет таркатуу дегендерде дагы баардыгын ошол жобого киргизгенбиз. Пакеттер таркатылбасын депчи. Себеби 1 жылдык өткөргөн киши сөзсүз түрдө 200-300гө чейин пакет таркатуу, бул дагы ыксыз чыгымга кирип калат да. Ошол эле тойлордо, салтанаттарды өткөрүүдө жанагы ЗАГСка чыккан машиналарга чектөө коюлган. Биз элибизге дагы ушул жобонун ичинде айтып кеттик. Эгер кимдир бирөө өзүнүн ыктыяры менен ушундай бир элге жакшылык кылам деген болсо, ошол акчалайбы же болбосо бир материалдык жактан айыл үчүн, айыл жергебиз үчүн кандайдыр бир иш аракеттерди, иш-чараларды өткөрүп берген, жол оңдоо, көпүрө салып берүү, ушуларды кылсаңар бул алкышталат деп жободо ушинтип көрсөткөнбүз. Элибиз мына ошого барып, кээ бирлери ошол пакет таркатуудан баш тартып, жолдорубузга шагал төгүп берип атат. Айрым жерлерге көпүрөлөрдү ремонттоп атат. Бул иш ушул жакшы жагына жылды деп ойлойм да. Эми ар бир адам ар кандай түшүнүп атпайбы бул жарлыктычы. Анан ошол сыңар эле менин жеке пикирим да, чындыгында эле мына ушул жарлык, мына ушул буга чейин өзүңүздөр билгендей эле, эгерде колунда бар адам болсо, мына биз жогоруда айткандай эле бирден болобу, экиден болобу мына ушул жылкыларды союп келген да. Ал эми колунда жок болсо, бирок ошого теңелемдеп, ал ошол карызга батып, мына ушул нерселерге дагы көпчүлүгүбүз баягы жакынчылык жашап калышына дагы кээ бирде ушул себепкер болуп калып атпайбы? Анан менин оюмча ушунун эле бул баягы бөгөт коюп, колунда бары дагы жогу дагы ошол нерсени сойбой эле койсун. Бирдей эле укукка ээ болойлу деген маани болсо керек деп түшүнөм да. Анан деги эле ошо сиздер жобону иштеп чыктыңыздар, бүгүнкү күндө түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атасыздар. Эми мындан кийинки натыйжасы кандай болот сиздерде дагы, каралмада дагы? Эми баягы бул жарлык чыкты. Жарлык чыккандан кийин мунун оош кыйышы болду. Элдин жарымы сразу чыкканда эле муну колдоп, анан кийин ушуну көтөрүп кетишкен жок. Мунун элдин көпчүлүгү мындай бир союшубуз керек деп атышат. Кээ биркиси союбойбуз деп атышты. Ошонун 1 жылдын ичинде, бул эми 1 жылдын ичинде жүргүзүп аткан баягы иштин алкагынын негизинде
бүгүнкү күндө Сузак районунда белгилүү бир ченемге жетти. Сузак району Кыргызстан мамлекетиндеги эң чоң айыл өкмөттөрдүн бириси. Ошол Сузак районунда бул ийгиликке жетилип аткан болсо, значит башка кичинекей райондордо бул ийгиликке жетсе боло турганын Сузак району доказать этип бүгүнкү күндө көрсөттү. Анткени буга чейин бизде толук кандуу эле союлуп, баягы ысырапкерчиликке толук кандуу эле жол берилип, биздин бул Нурбек мырза айтып кеткендей, той менен өлүмдүн, жаназанын тасторкону бирдей болуп калды эле. Бүгүнкү күндө азыр мына Сузак районунда бүгүнкү күндө өлүм болгон жерде аябай эле жеңил болот экен. Бул жерде бир өлүмдүн жаназа жатып турган болсо, анын жанында мурда кандай болот эле? Кыргыз үй тигип, анан жылкы союп, анан чучук жасап, анан кийин кой союп, тасторконго боорсок жасап ушундай болот эле. Бүгүнкү күндө кыргыз үй тигип коелу, баардыгы келгендерге жаназага кызмат кылып атышат, келгендерге мындай кылып атышат, мурдагыдай чайга тарт, анан кийин буга эт алып кел, анан буга чучук тарт, анан мындай деген баардык нерсе токтоп калды. Бирок Сузак районунун жеткен ийгилигине башка райондор дагы, башка кызматкерлер дагы, башка райондордун жетекчилери дагы колго алып, толук кандуу колдоп кетсе, бул Кыргызстан боюнча токтотсо боло турганына биздин Сузак районунун жетекчилиги көзүбүз жетти. Бирок биз бүгүнкү күндө Сузакта жеткени менен биздин коңшу Базар Коргон, Нокен, бул жакта Өзгөн, Совет деген, коңшу Казарман деген башка райондорубуз бар. Ал жактардан биз кыз алабыз, кыз беребиз, куда сөөгүбүз, каттообуз бар. Ошолордо алар келгенде биз 54-чү жарлыкты ортого коюп туруп, биздин элибиз мындай ысырапкерчиликти мындай кылып туруп, көрсөтүп, анан кийин ошо президентибиздин жарлыгына биз баш ийип, ошо аткарып койсок, аларга барганда алар бизге союп кое турган болсо, биздин бул кылган эмгегибиз, бир жылдан бери кылып аткан биздин Баратбек Жалалбекович бар, акимибиз, анан губернаторубуз бар, ошолордун, анан айыл өкмөттөрдүн, анан жалпы жетекчилердин кылган эмгегинин баардыгы бул талаага кетет. Бизде бүгүнкү күндө Сузак районунда бир келгилүү бир немеге уровеньге, даражага чыгылды. Ошону башка райондордогу жетекчилер дагы колго алып, толук кандуу колдоп кете турган болсо, Кыргызстанда ысырапкерчиликтин алдын алса боло турганын Сузак району бүгүнкү күндө доказать этип көрсөтө алды. Иш жүзүндө. Албетте мындан аркадагы баягы түшүндүрүү иштери жүргүзүлүш керек экен. Бул менен токтоп калбаш керек. Албетте бул ысырапкорчулукту жоюу бир жылда, 2 жылда бул жоюу бериш өтө кыйын. Албетте биз баягы коомчулук арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү да. Мындан кийинки кадамдарда кандай болуп атат? Азыркы учурда эми биз бар көбүнчө айыл аймактарда көбүн эсе эл менен иштеш үчүн бул айыл аймактар, ошол эле айыл башчылар, ошол эле тийиштүү адистер дегендей. Дагы бир кандай кадамдарга барып атасыздар? Түшүндүрүү эл менен. Туура айтасыз. Бул эми жарлыкты чыгып, бүгүнкү күндө дагы мындай ар кандай кишилер болот. Себеби мына бир жыл өтүп кеткенден кийин эми кичине бир аз бул басаңдап калды, кылсам боло береби деп кээ бирлери сурайт, телефон аркылуу сурашат. Кээ бирлери ошол айыл башчылары аркылуу сурап турат. Айрымдар ушул мына аксакалдар көз өтүп кеткенде ушунча жыл жашады эле, анан ошолго ушул чоң союш сойгонго уруксатпы деп. Анан биз айтабыз, жок, бул жобо мындан кийинки деле сиз азыр сойсоңуз, мындан кийин сизге дагы атаан-талаш дагы башталып кетет. Коюңуз ушул жакшынакай токтоп калган ишти баштоочусу болуңуз деп түшүндүрүп айтып атабыз. Бирок күндөн күнгө дагы ушундай суроо талап боло берет экен да. Себеби мына Ойрат Ажыбаевич айткандай, башка бир жерлерге барып келгенден кийин сөзсүз түрдө бизге ошол маселелер боюнча айтып атат да. Биз мондой жерге барсак, ушинтип эле жакшына эле болуп атыптыр деп. Анан биз айтып атабыз, эми чындыгында биз ушул жарлыктын алкагында жакшы эле жакка өндөп атабыз сизди. Сизди ошол ашча чыгымга барбасын. Сизди ушул жөнүнөн жөн эле башка бир нерселерге акчаңызды коротпоңуз деген эле максатта айтып атабыз. Макул, ушул нерселерди баарын жакшынакай ушул жободогудай аткарып туруп, анан качан өзүңүздүн мүмкүнчүлүгүңүз болуп туруп, ушу элге бирдеме кылып берем, же болбосо бир жакшылыкты себеп кылып туруп айтсаңыз, той катарында чоң союш сойсоңуз макул деп айтабыз. Бизде бүгүнкү күндө мисалы той кылган кишилерде чектөө жок. Себеби ал той кылган киши дарыя эметтүү бар нерсени элге бөлүп берем деген үчүн гана кылып атат да. Ошон үчүн аларда чоң жылкы сойгонго аларга тыюу жок. Бир гана ушул маркумга арналган иш-чараларында ушул чоң союштарды токтотуп, анан ушул дасторконун, ашча чыгымын, анан сырткары жанагы өзүңөр билесиңер, биздин аял затында дагы өтө көп чыгымдар болуп кеткен. Жанагындай жыл өткөндөн кийин кийиттерин кийдирүү, анан ыксыз көп нерселер бар эле. Ошонун баардыгын азыр ушул жобонун ичинде чектөө койгонбуз.
бирок бүгүнкү күндө ошол нерселер да токтоду да. Элдер бул нерсени балким жашыруун кылып аткандыр, бирок элдердин арасынан кылбайт. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, бизде ушул өзүбүздүн айыл аймакта мына айт майрамдарында, биз айт майрамдарында мына ушул 21-жылдарга чейин бул мындай өткөн кишилерди эскерүү катары өткөрөт элек да. Намаздан чыккандан кийин сөзсүз түрдө бир 10-15 кишинин үйүнө айттыкка барып, ар бир үйгө кирип, Куран окуп, ашын жеп, анан эми киши 3-4 үйгө киргенден кийин курсагын тоюп калат да анан кайра эле барып, кайра эле 5-6 адамдын үйүнөн ысырапкерчилик да. Ашты жебей деле салынат, кайра кетет, анан ошонун баардыгын биз практика жүзүндө айтып бердик элдерге, ушул нерсени токтотолу. Айтты айттай майрамдайлы. Айт демек бул маркумдарды эскерүү күнү эмес. Өткөргүлө айтты. Бирок ич ара тууган урууңар менен өткөргүлө. Элди, жамаатты чакырбаңыздар айтка. Себеби жана 3-4 адамдын үйүнө киргенден кийин калганынан ысырап болуп атат да, жебей калып атат. Анан эл буга барам, ага барам деген ызычуу болот. Мына азыр ушул айтты дагы чоң союз союп өткөрүштү токтоп калды элибизде. Ички өздөрүнүн жакын туугандары менен өткөргөнгө тыюу жок. Алар өткөрүлөт, бирок жамааттарды чакырып айтка кылбайт. Маркумду акыркы сапарга узатууда дагы бизде бүгүнкү күндө сөзсүз түрдө жаназа убакка жакыныраак кылып айтып коет жамаатты. Келет, жаназага турат, барып көрстөнгө чыгып, сөөгүктү жерге коет, анан Куран окуйт. 2 күн, 3 күн өткөндөн кийин эхсан деп анан союз союп туруп, ушу кой союз союп эхсан кылып коет. Эми ошол эле учурда буга чейин дагы ушул Сузак районунда дагы, башка райондордо дагы ушул нерсе жакшы бир колго алынып атат. Бул дагы ошо баягы ысырапкорчулуктун алдын алуу. Же болбосо биз баягы жөн эле жеген ичкенге кетирбестен бир пайдалуу иш жасайын. Ушул айылыбызга, же болбосо мекенибизге, же облусубузга бир ошол менин пайдам тийсин деген таризде мына ушул көпчүлүк жарандарыбыз, айрымдарыбыз мына ушул атасына аш берүүдө дагы ошол акча каражаттарды жөн эле жедирип ичирбей эле жол салып берип, же болбосо бала бакча, же болбосо мектептерге жардам берген учурлар дагы катталып атат да. Ушул багытта дагы кандай болуп атат сиздерде? Эми жанагы биздин бала кезибизде элдин арасында той аш болгондо, көчөдө жүргөндө, жалпы эле элдин жашоосунда диний багыттар, диний көз караштар бир кыйла төмөн эле. Бүгүнкү күндө баягы мусулманчылык аста-аста, мусулманчылык акыры менен барып ордун табат дегендей, бүгүнкү күндө биздин жаштыгыбыз менен биздин балабыздын жаштыгын карасаңар, элибиздин жашоо шарты бир кыйла өзгөрдү. Биздин маалыбызда мен мусулманмын дейт эле. Бирок мусулманмын деген кишилер Фатиха менен Кулхаллаху окуганды билбейт эле. Бирок альхамдулиллах мен мусулманмын дейт эле, просто мусулман ошону эле билет эле, башка шарттарын билбейт. Бүгүнкү күндө биздин балдарыбыз, биз өзүбүз деле бир кыйла диний жактан уже кыйла баягы даваттарга чыгып, элибиздин алымдарыбыздын, айылдагы молдолорубуздун салымдары менен элдин түшүнүгү диний тарапка бир кыйла диний билими, диний көргөзөрү бир кыйла ачыкталды, айдың не болуп калды, жарыктанды. Ошонун негизинде биздин элдерибиз дагы, айыл тургундары дагы бир кыйла баягы мурдагыдай. Мен азыр 10 жыл мурун, 12 жыл мурун атам өлгөндө биз өлгөн күнү жылкы сойгонбуз. Анан 40-ына чейин 4-5 пайшамбелигинде кой сойгонбуз. 40-ында жылкы сойгонбуз, жылдыгында жылкы сойгонбуз. Ошонун бардыгы президентибиздин жарлыгы чыкканга чейин эле бул диний тараптагы баягы элдерге мындай билим жеткизилгендигинин негизинде азайды. Бүгүнкү күндө президентибиздин жарлыгы буга точка коюп атат. Бул өлгөн күнү дагы жылкы сойбогула, өлгөн күндө тасторкон жасабагыла деп туруп, белгилүү бир немени точкага мындай туруп койду. Койгондон кийин аны иш жүзүнө ашыра тургандыгын, иш жүзүнө ашырса боло тургандыгын Сузак району бүгүнкү күндө доказать этип көрсөттү. Бирок аябай бунун бардыгы жеңил болгон жок. Бир кыйла кызматкерлер иштен кетти. Канча адамдарга мындай күч келди, элге түшүндүрүүнүн ортосунда кээ бирисине жакшы айттың, кээ бирисине жаман айттың, аябай чоң жумуш жасалды. Сузак районунда чоң жумуш, чоң эмгек жасалды. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө Кыргызстандагы эң чоң райондордун биринде ушул ысырапкорчулукту президентибиздин чыгарган жарлыгын иш жүзүнө ашырса боло тургандыгын доказать этилип көрсөтүлдү. Ошону дагы башка райондордогу, башка элдер дагы колдоого алып кетсе, биз аябай кубанычта болот элек. Сиздерде дагы мен жогоруда айткандай эле суроо боюнча ошондой нерселер болбодубу? Эгерде бир жараныбыз ошо аш берүүнүн ордуна жол салып, же болбосо мектеп, бала бакча курганга. Мен жанагыда айтып кеттим, бизде бул жалпы жанагы иш чарасын
токтотуп туруп ушул нерсени ишке ашырган киши болгон жок. Бирок ошол айрым жанагы жылдык өткөрүүдө элдерге пакет таркатуунун ордуна мисалы 300-400 адамга 200 сомдон пакет таркатсаң 50-60 миң сом акчаң кетет. Ушуга жол салып бер деген сунуштарды кабыл алышып, пакеттерин токтотуп, мына бүгүнкү күндө бизде пакет кылбаган кишилер же мечитке ошол жамаатка бирдемеге керек десеңер деп аларга берет. Сооп иштери болсун деп ушул маркумдун атына Куран окуп турасыңар деп. Же болбосо ушул жолдорго шагал төгүп, анан айрым жерлерге щебенка төгүп берген кишилер бар бүгүнкү күндө. Эми күндөн күнгө барып туруп дагы жакшы бир ушул үлгү болгон кишилерди болсо, аларды көрүп туруп дагы артында дагы элдер көптөгөн бир жакшылыктарга барат деп ойлойм да. Кошумчалай кетели, биздин жогорку зонада мурда атабызга аш бергенибизде баардыгыбыз эле только ошо улакта сорун саялы, анан ошол жерде көрүнөлү дейт эле. Бүгүнкү күндө сорундун какой-то бир части биздин айылыбызда, биздин ошол жогорку зонада уже мечитке, анан сиз айтып атканда жана ошо элге керектүү нерсеге жумшалсын деп туруп акчаны бөлүп бере баштадык. Бул дагы балким ошо биздин бийлигибиздин же болбосо ошо иман жолунда жана дин жолунда кызмат кылып аткан кызматкерлерибиздин аракетинин негизинде болуп атабы. Элибиз бүгүнкү күндө ошол жана улака анан оюндарга неме салып аткан сорундарынын какой-то бир частин 30%-ин уже баягы элибизге мына тротуар салынсын, шагыл төгүлсүн, мечитке жумшалсын деп туруп ошого бөлүп бере башташты. Албетте эми мына ушул жерден сиздерден буга чейин азыркы суроо берип атканым ушу сиздердин айыл аймак башчы катары буга чейин сиздер ошо эмне иш аткардыңыздар, дагы кандай иштер жүрүп атат деп бербедимби? Эми сиздерге баягы жаран катары анан деги эле сиздердин ушул оюңуздарды дагы уккум келип турат. Деги эле биз эми мындан ары дагы мына ушул нерсени биз баягы жалпы коомубузга кандай бир ойлоруңуздар бар эле, биз ысырапкорчулукка жол бербеш үчүн дагы бир кандай аракеттерди көрүшүбүз керек? Эгерде мынакей жогоруда биз айтып өттүк, ысырапкорчулукка жол бербесек, албетте ошол үйдүн дагы капчыгы көбөйөт, мына ушул жакшы жашоого бир өзгөрөт дегендей маанинде. Оюңуз сиздин. Ооба, сөзсүз түрдө бул бардык боло турган бир жанагындай жакшы натыйжага жетиш үчүн акырындык менен барып туруп анан болот дегендей. Азыр ошол биринчи ар ким өзүнүн мына каражатын үнөмдөө максатында экономдоп иштетсе, дагы кошумча каражаттар болот да бир чоң иштерди кылганга. Эми ушул элибиздин ичинде жарлыктын чыгарылган негизги максаты ушул ашыкча ыксыз чыгымдарды жоюп, элдин ушул экономикалык абалын деңгээлин көтөрүү болуп чыккан да. Бүгүнкү күндө мына кесиптешим да баса белгилеп айтып кетти. Бул өгөс чоң иш болду район ичинен. Тынбай көптөгөн жыйындар болду, чогулуштар болду, ар кайсы службалар менен, кызматтар менен биргелешкен макулдашуулар болду. Кыскасы күн түн дебестен жанагы нөөмөттө жүргөндөй эле кызмат болду да. Мына ушунун арты менен элибиз азыр түшүнүп, чындыгында ушинтип деле жашоо кылсак болот экен. Мен ушунча нерсени ысырапкерчилик катары деп айтпасак деле ушунча нерсени жок кылмак экенмин өзүмдүн каражатыман. Азыр ошолор менде калды деп азыр уже түшүнө баштады элдер. Мындан барып туруп буюрса ушул үнөмдөлгөн каражаттар бир жакшы жактарга болот дейт да. Болот деген ниеттебиз да. Себеби ар бир болуна турган, кылына турган иш акырындык менен барып туруп элибиз качан гана өзүнүн толук кандуу өзү түшүнүп калганда, бул демек бул жөн эле расход экен. Бул жөн эле кур намыска эле турган экенбиз деген нерсени түшүнгөндөн кийин мен ойлойм бул жакшы багытка алып барат. Себеби буга чейин ошол колунда бары деле, колунда жогу деле анан ушунчалык деңгээлге чейин жетип калган экен, даже ушул айыл ичиндеги айрым бир кишилер сен ушундай жакының атаң өтсө кандай болбойт, давай колуңда жокпу деп бирөөнү эле малын алып келип туруп, мына баалашып туруп эле, мына бересиң сен, ушундан кутуласың деп ушинтип эле союп, аны отуруш каптап койгон убактар болгон экен да. Анан карыздан кутулам деп Россияга кетип, бептеп кутулуп, эми бул адам өзүн өзү кыйнаган турмуш болот да. Азыр мына жарлыкты алкагында биз ошондой нерселерге бүт нерсени тыюу салып атабыз. Болбойт, сойбо. Анан ошол эле колунда барга деле айтып атабыз. Эл катарынан чыкпаңыздар. Элден бир деңгээлде туруп тургула. Болду, жакшы болуп калат. Мына азыр түшүнүктүү болуп туруп, баары бир деңгээлге келип калды. Даремети бар, колуна барлар кылам дегендерге мундан жамандыкта эмес, жакшылык жагына кыла бериңиз деп атабыз. Алар чектөөсүз той кылат, башка кылат, ошол нерсе менен эскерүү күндөрүн кылып койсун, жыл
2 жыл 3 жыл өткөн экен. Определенный бир датага байлабаңыздар деп айтып атабыз да. Ошол 40-ына, анан жылдыгына деген сөздү айтпагыла. Кылам десеңер, күн өткөндөн кийин эскерүү күндөрүн өткөрө бергиле. Чектөө жок да. Чынында эми буга чейин дагы өз көзүбүз менен көрбөдүкпү? Чынында эле ушул маркумду узатууда дагы мына ошол эле атаңдашуу дагы орун алып кеткени албетте баарыбызды буга чейин дагы өкүндүрүп келген. Себеп айтып өттүк, жогоруда туура маселе айтып өттүңүздөр. Колунда жок адам ошол жерде 100 миң илинип калып, аны 10 жылдап төлөй албаган учурлар дагы болгон да. Эми биз чындыгында мына ушул ысырапкорчулукка жол бербей, ким өзүнүн дареметине жараша. Бирок дареметине жараша десе, ошол маркумду узатуу күнү эмес, андан кийин мындай колунан келсе Куран окутуп кой деген жактары да каралып атпайбы? Анан теги эми ушул сиздин да бир оюңуз. Неме ар бир адамдын өзүнчө бир жеке характери болот. Анан үй бүлөнүн өзүнчө бир характери болот. Анан ошол эле сыяктуу ар бир элдин дагы өзүнчө бир өзгөчө, элдерден башка элдерден өзгөчө бир характери болот. Ошол сыяктуу биздин кыргыз эли дагы намусту өзгөчө Кудай Таала намусту эл кылып жаратып койгон экен. Биздин миң жылдеген жылдаган тарыхтарыбыз бар. Ошол миңдеген жылдык тарыхыбызда канчалаган элдер өзүнүн када салтын, намысын, же болбосо ушундай адамдык, улуттук немесин коргой албай жок болуп кетишти. Кыргыз эл бир уч эл, кичинекей эл болсо дагы бүгүнкү күндө ошол жакы немелерин кармап келип, намысынын негизинде кармап келип туруп, бүгүнкү күндө улут болуп, эл болуп жашап келе жатат. Анан бирок ошонун ичинде тарыхка биз мындай деп туруп бирдекени осуждать этип, аларды туура кылды же туура эмес кылды деп туруп осуждать эте албайбыз. Бирок өзгөрүүгө мажбурбуз. Өзгөрүүгө ошо мажбур болуп баратабыз. Анткени убагында ошол намыс үчүн байы деле кылып атат, кедейи деле кылып атат. Баягы ал 10 жыл карыз болсом деле макул. Бирок мен намыс үчүн, атамдын намысы үчүн, мен уруумдун намысы үчүн, элимдин намысы үчүн мен ушуну кылып коем. Мен 10 жыл өмүрүм кетсе кетсин деп туруп, намыска туруп жүргөн жигиттерди деле биз урматтап баалайбыз. Но бирок бүгүнкү күндө турмуш шартты карап, аң сезим менен анан кийин өзгөрүүгө, анан кийин жакшы жакка оого, экономдоого туура убакыт келди. Муну президентибиз да убагында чыгарды. Ошону иш жүзүндө биздин Сузак районунда бул аткарылды. Бүгүнкү күндө чоң эмгек жасалып, Нурбек мырза айтып аткандай, чоң эмгек жасалып туруп, аткарылды. Ушуну менен эле токтолуп калбай, мындан кийинкисине дагы башка шактарга дагы барсак болот экен. Буну аң сезим менен, коркутуу, үркүтүү менен эмес, штраф салуу менен эмес, түшүндүрүү жолдору менен кылса боло турганына бүгүнкү күндө биз бир жылдын ичинде ийгиликтерге жеттик, практика жүзүндө көрсөттүк. Башка айыл өкмөттөр, башка айыл аймактар, райондордогу, областтардагы колго алып кетсе, Сузак районундагыдай эле биз аябай кубанычта болот элек. Биз Сузак району мындан кийинки шагыбыз, мындан кийинки ысырапкорчулукту дагы колго алганга аракет кылышыбыз керек. Албетте сиздерге чоң рахмат. Бунун баары албетте баары кандай гана иш жасабайлы, ошол жерде ошол эле үй бүлө менен дейт, коом менен, эл менен дейт го, ошол саңары албетте мына ушундай ысырапкорчулукту жоюу албетте биздин ушу коомубуз менен биргеликте ишке ашсын деген тилек менен жыйынтыктайбыз. Сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Мына бүгүнкү күндөгү аткарылып жаткан иштер туурасында, келечектеги пландар туурасында маалымат бердиңиздер. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн ысырапкорчулук менен күрөшүүнүн натыйжасы кандай деген тема айналасында талкуу жүргүздүк. Ар дайым жерибизде тынчтык, элибизде биримдик болсун. Көрсөтүүнү алып барган мен Ильяс Турдубай болдум. Кийинки көрсөтүүдө амандашканча саламаттаңыздар.